Туугандар, өлүм кырсык айтпай келет. Бирөөнөн урушуп кетсең кечиришип ал, намазыңды окуп кал, орозо кармап кал, жакшы иш кылып кал деп айтып турган келбейт экен да. Дароо туруп эле келет да, орусча айтканда внезапно келип калат, ушуга далил азыр могу видеону көрүңүздөр. Мынакей караңыздар, бул Россияда болгон окуя окшойт. Таксист келди, токтоду, киши салайын деп эле токтоду, аварийкада күйүп турат. Артынан келип туруп КамАЗ какты да. Ушундай бир какты караңыздар. Мен башынан моңго жакшы түшүнгөн эмесмин мындай. Артынан бир аз сүзүп алды го депчи. Азыр капталынан көрсөтөт. Караңыздар, карачы, тети машина жок да почтичи. Астында да тети бир автобусу эмне бирденке туруп калган экен да. Жөн жерден байкуштар жана пассажир отурду го таксиге. Аял киши экен, отурду. Байкуш. Караңыздарчы. Жөн жерден бул эч бир ойлогон эмес да. Азыр мисалы үчүн заказ кылдым, таксиге отурам, дальше бар жумушумду бүтүрөм деп эле отурганда. Таксист эле бир ойдо жок болчу да. Ушул видеодо караңыздар. Эчтеке ойдо жок эле байкуш. Мына отурду, өлүм келди, кырсык келди, болду. Биз дагы ошону айтып, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисин айтып атпайбы? Эң акылдуу адам ким десе, өлүмдү көп эстеген адам. Өлүмдү көп эстеген десе мындай, бир күн өлөм деп коюш эмес да. Өлүү качан өлөт болдум экен деп эстеп коюш эмес. Өлүмдү көп эстеп, мен бир күнү бара турган жерибиз көрүп болот, өлөбүз. Ошого үчүн даярдык көрөйүн. Кой мен ушакташпайын, кой мен жаман иш кылбайын, бирөөгө жамандык кылбайын, кой мен намаздарымды тургузайын, орозо кармайын, кой мен ушу интернетти көрүп, кечке эле видеолорду бир жана жылаңбач, ырчы-пырчы, жалжаңбай блогерлерди көрүп отура бербей, бир зикир кылайын, Алланы эстейин деп өлүмгө даярданган адам да. Ушундай даярдык көрүш керек да, туугандар. Караңызчы, мына билбейбиз, эч кимибиз билбейбиз эмне болуп кетет азыр. Бир секундтан кийин, эртең бүгүн биз аябай үмүтүбүз узун да, тетинтем, мынтем, өлө пландарды коюп алганбыз. Мынтем машина алам, күзүндө баламды үйлөнтөм, үй алам, тигине мындай. Макул пландаңыз, бирок орустарда жакшы сөз бар го, планируйте, но разумно депчи. Мындай ойлонуш керек да. Кой мынтип калса кандай болот депчи, мындай ойлонуп. Эң негизги ушунда туугандар, ушу намаздарды тургузалы, намаз окуйлу 5 убак. Оор эмес, жеп жеңил, окуйм деген адамга жеп жеңил да, наоборот рахат аласың намазданчы. Жайында мына ысып атканда, даарат алганда кандай мындай чыкканда кайф, кышында үшөп атканда мына жугусуга бутуң жууганда кандай кайф, рахат аласың да. Өлө чарчап кечке иштеп, мисалы үчүн пейшим асыр намаздар мешитке окуганда кандай бир рахат аласың, отуруп зикир толтурсаң кандай рахат. Ошон үчүн мына Насаат медиа деген приложение бар. Албетте бул намаз жаңы баштагандар же окуйм дегендер эметпей атса керек, балким түшүнбөгөндөр бар, мисалы үчүн сөзсүз 6:30 окуш, 1:30 окуш керек деген жок да, ал жамааттын ошол менен окусаңыз, жамаат 27 эсе сооптуу болот ошо намазыңызчы. Бирок жаңы баштап атсаңыз, мисалы үчүн күн мисалы үчүн 6:30да азыр намаз багындат болуп атса эртең күн канчада чыгат? Азыр 7:35 күн чыгат, ошого чейин окуй берсеңиз болот. Мисалы үчүн 7:15 туруп калдыңыз, бүттү багындат бүтүп калды деген маселе эмес. Туруп окуй бересиз. 1:30да мына намаз, 1:30 окуш керек болчу, болду мен жечип калдым эмес. Асырга чейин, асыр мисалы үчүн азыр канча 4кө жакын кирип атабы? Ошого чейин окуй берсеңиз болот. Асырды шамга чейин бир шам күн батканга чейин бир 15-20 мүнөт калганга чейин окусаңыз болот да. Кыскасы, куфтанды багындаттын убактысы киргенге чейин окусаңыз болот. Кыскасы ушундай Насаат медиа деген приложение бар. Ошолорду көчүрүп алып, App Store'да дагы, Play Market'те да бар. Ошону көчүрүп алып, намаз жеңил да, намаз окуп мына Алланын астына барганда караңызчы, эмне көргө барганда эмне балаңыз барып жатып кой ушул келинчегиңиз же досуңуз же бирөө ушул ата энеңизби, бирөө барып жатпайт да жаныңызгачы, кой ушул периштелер сурак берет. Ушул суроосуна мен жооп берип коеюн, байкуш эми өлүп калды деп жаныңызды коргой, эч ким жатпайт да өлүп калсаңызчы. Ошондо мына ушул намазыңыз, орозоңуз, жакшы кылган иштериңиз ошол жактан калкан болот да, мындай сизди сактайт иншалла. Ошон үчүн даярданалы, мына ушул видеодо да далил менен сизге атайын көрсөтүп атам. Ушул өлүмгө даяр бололу, даяр болсо кантип даяр болосуз десе, постоянно зикир менен Алланы эстеп, акыркы сөзүбүз ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах болуп турмаса, ошол утушта болот да. Бирок анын үчүн амал кылыш керек. Өзүнөн өзү эле өлүп атып, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп өлүп калбайсыз. Базарда иштеп атсаңыз, мисалы, конфет 150 сом, конфет 150 сом, ошол сиңип кетсе жүрүңүзгөчү, өлүп атып, конфет 150 сом деп өлүп калышы мүмкүн да. Таксиде иштеп атсаңыз, ошентип болгон да окуяларчы. Мисалы үчүн бир заманда болгон экен, газета сатып атып, газета 5 сом, газета 5 сом деп өлгөндө газета 5 сом деп өлгөн экен да. Ушул сыяктуу жүрөккө эмне сиңип кетсе, ошол нерсе чыгат да. Ошон үчүн ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп өлүш үчүн эмне кылыш керек? Амал кылыш керек. Ушу намаздар тургузуш керек,
элдерге даават кылыш керекпиз, айтыш керекпиз, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарыш керекпиз, дайым зикирде болуш керекпиз, башкаларга мухаббат кылышыбыз керекпиз, ар бир кылган амалды Алланын ыраазычылыгы үчүн кылыш керекпиз. Ошон үчүн ар дайым аракет кылалы туугандар. Туура түшүнүп, ушуну колдоп, ушул айткан сөздөрү жакшы айтат. Мына көп Алла ыраазы болсун, макул мактап атасыздар, ыраазы болуп атасыздар. Бирок бул менин максатым ушул жакшы сүйлөйт экен, мындай экен эмес. Менин максатым ушу амал кылып калсак. Мен өзүм биринчиден, жана уккан сиздер амал кылып калсак. Максатым эле ушул, амал кылып калам иншалла. Анан дагы мындай сөздөр болуп атат, бул TikTok звезда болуп кетти. Анан бул эле акча табат деп. Мен мына интернеттен 1 сом акча таба элекминчи. Башка магазиндер мына макул мактап койчу, айтып койчу деп барып анан десте качестволор жакшы болсо, айтып берип коет атам. Алар мага кийим берип, жана китеп сетептерин берип, бирок ушу интернеттен мына 1 сом таппайм менчи. Ушуну билип коюңуздар. Мындай эме чөт жана предложениялар чөт. Мынчанчы эмеде рекламага киргизип коелу. Анан сага мындай акча түшүп турат деп монетизация деп коет, билбейм, түшүнсөңүздөр, түшүнгөндөр түшүнөт болуш керек. Бирок алар мен изилдесем, алар калан рекламаны киргизет экен да. Мисалы жана 1xbet деген жана казино ушундай сыяктуу бирдеңкелер киргизип коет экен. Мен ага сөз 100-1000% каршымын. Ошон үчүн мындай ойлоңуздар, бул интернет үчүн, анан бул TikTok звезда болуп кетти, анан дааватты мындай эле кылбайт. Кудайга шүгүр, мындай да кылып атабыз. Мындай дагы билген адамдар билет мен кандай даават кылып атканымды. Анан бирок билбесеңиздер, анан бул TikToктон эме этпейт, анан тиңдей мындай деп жаман көрбөй эле, ошо айткан сөздөргө амал кылып коелучу, амал кылып. Намаз окуй элек болсоңуз, намазыңызды окуп коюңуз. Иншалла 5 вакыт тургузуп, зикир кылып коюңуз, Алланы эстеп коюңуз. Алланын астынан жүзүбүз жарык болот иншалла.